Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Сиздер кезектеги Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжара программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз көптөн күткөн Кошчу уруусун талкууламакчыбыз. Ошол Кошчу уруусун изилдеп, иликтеп жүргөн адамдар биздин студияда, тааныштырып кетейин. Жанымда отурган Эшимбетов Акмат ажы, акын, элдик дарыгер, санжыра иликтөөчү. Жана Кошубек Качыбеков, коомдук ишмер, жазуучу. Кош келипсиздер. Бул жерден бир нерсени айтып коелу, урматтуу замандаштар. Ар бир санжыра, бул кыргыз элинин ар бир уруунун тарыхы. Муну жакшы туура түшүнгөн адамдар ушуга чейин иликтеп, изилдеп жүрчүт. Бул ушундай ишмердүүлүктү мен туура деп ойлоймун. Мына биз мурун санжыра айтканды жактырбай айтпагыла дечи эле ошол менен биз акындап келип биз улуу адамдарыбыз да өз санжыраны жакшы билбей калган бул учур болду. Бирок кийинчерээк мына биз өзүбүз акындап көтөрүп алып кеттик да. Эмне айткым келет? Эң биринчи жазган санжырада Кошчу уруусун биз так деп билчү элек. Мына ушул так экен, ушул туура экен деп. Мына азыр Кошубек Исанович өзү көрсөтөт го китептерди. Мына ошол китептерге ишенип жүрө бердик эле. Бирок азыркы учурда ушул саясатты туура түшүнүп, элди бириктирели, тууганчылыктарды бири-бирин тааныштыралы, түндүк түнчтүктү кошолу деген бир ниет менен кыдырып, мына 15 жылда жаздыңыз го. Бул Кошубек Исановичтин экинчи тому. Карасаңыздар, кандай көлөмдүү. Ушул китепти жазгандан кийин биз да бир аз барып карап көрүп, анан ошондо көп отуруп баягы дагы бар экен, дагы жазылбай калды десе, Кошубек Качыбек 3-чү томду кайра чыгарды. Бул эмне деген эмгек, чынын айтыш керек. Кээ бирөө ойлойт, бул эмне эле кылып атышат деп. Мен ойлойм, мен сизди абдан туура баалайм. Анткени бул урпактарга калат. Тууганчылык деп мына түштүктөн Акмат ажы келип отурат. Тууганымды таптым деп кубанып ушул жерде отурат. Могундай китептер чыкты. Мына ушуну азыр сан аз болуп атпайбы? Акчага жарашады. Кээ бир жигиттер келет, Тынчтык байке, мен өзүмдүн машинемди саттым, санжыраны чыгарыш үчүн дейт. Эмнеге десем, ой эме тиги баламдан сөз уккандан кийин дейт, намыстанып калдым дейт. Тиги өз уруумду билбеген дейт. Шестеркасы бар экен ошо. Ошону саттым Тынчтык байке дейт. Анан китеп кылып чыгарып таштап атам. Ошону презентация кылып бербейсиз дедим да. Айттым, жакшы болот. Ана биз эметебиз, аракетиң жакшы экен деп. Мына көрдүңөрбү? Адам баласы ошону туура түшүнүп, сизге деле ошол айта элем. 15 жыл изилдепсиз. 15 жылда эмне деген китеп чыкты. Улам кайра толуктап атасыз. Бул эмгек. Түшүнгөн адам муну абдан жакшы түшүнөт да. Эми бизден Кошубек Исановичтин жазган китебинен карап отуруп, ошол эле биздин белгилүү тарыхчылар жазган, белгилүү илгерки санжырачы жазган китептерден көп айырмачылыкты көрүп атпайбызбы? Аны өзүңүз азыр токтолуп кетесиз. Негизи биз Кошчу уруусун солго кийребиз. Бирок сиздин жазган китебиңизде Кошчу уруусу солго эле эмес, анын түбү ар жакта экенин далилдеп отурат да. Муга кагазда айтасыз. Мен түшүнүп атам. Бул акыркы бир сөз бар. Кыргыз элин урууларга бөлүп келгенде ушуларды бириктириш үчүн булар санжыра жазышкан экен. Кийин барабай чачырап, кайра чогулуп отуруп, бул 3-чү санжыра экен. Бул Адигине Тагайга токтолгондо, Долон бийден келип, Адигине Тагайга токтолгондо, оң, сол, ичкилик деп 3кө бөлүп, кайра анын арасында баары эле солсуң деп эле кошуп койгондо, ошон үчүн тарых бизде такталбай атпайбы? Сиз болсо андан ары кеттиңиз. Бул деле туура. Мен үчүн айтам, мына солдун ичинде, оңдун ичинен карасаңар деле Солто, Сарбагыш, Бугу, Тагайдын балдары да 16-17 ата болобуз. А эмнеге бул солдун ичинен 20-24 ата болобуз? Бир атасын албайт. Мисалы үчүнчү, демек, бул эки уруулардын жөн ар жактан келип эле баягы айласын таппай кошуп койгон да буларгачы. 3-чү санжыраны жазганда бөлгөндө кошуп койгон деген сөз бар да. Ошон үчүн буну биз тактап атканыбыз ошол да. Эми сизден бир өтүнүч, мына Кошчу уруусу деп сиз өзүңүз абдан кыдырып, изилдеп чыктыңыз. Кошчу уруусу кайсы жерлерде бар экен? Айтып койсоңуз. Жакшы. Бул
Куш уруусун ушу Кыргыздын байыркы урууларынын бири экенин мен ушундай далилдегим келип калды. Себеби мынакей 95-жылы чыккан тарых илимдеринин доктору Сабыр Аттокуруп агай бар эмес беле. Ошол ушу Кыргыз Санжыра деген китебинде мынтип жазып атпайбы? Ошого карабастан куш уруусунун азыркы насилдери Санжыраны өтө начар билишет дейт да. Анан бул ошо баягы 15-жылымдан бери эле алып жазып койгондой сезилип калды. Анан мен бул агайга келдим 90 ушу китеп чыгар менен 90-жылдын ортосунда Илимдер Академиясында отурат экен. Анан бул иши менен бир 5-6 саат аябай такташып, анан бул иштин кемчиликтерин, энди бул иши баягы Абрамсондун экспедициясына баягы студенттерге жаздыргандан алып койгондой сезилди бага. Анан мен айттым: агай, мына мен ушу куш уруусунан сиздин катаңызды эгер туура көрсөңүз мен айтып берейин дедим. Бул жерде мисалы мен Каймазар уругунан болом куштун ичинен. Сиз Сайнасар деп жазыптырсыз. Накайды Ноокай дептирсиз. Аксак бөрү, сокур бөрү дегенди сиз Сары бөрү дептирсиз. Ушуларды айтып, көп нерсени айтып, анан кийин бул жерде дагы көп уруулар кирбей калып атпайбы? Мисалы Абрамсон дагы жаңылганбы деп ойлоп калдык да. Себеби Абрамсондун мынакей 704 бетинде 99-жылы чыккан жана Сорос фондусу чыгарган китепте. А жерде дагы ушул куш экиге бөлүнөт да, жоош Меңдуулат. Анан жооштон 7 бала болот. Чылпак кушчу, Кыржы, Каймасар, жантайдан тарайт да. Каймасар, Сабатар, Боочу, Карагыжур, Амангушчу таба болуп кетет да. Анан эми бул ушунча 20-30 жыл иликтеп академик Абрамсондо дагы биздин ушул жооштон тараган Боочу, Карагыжур, Амангушчулар кирбей калган. Ошону кайталашып эле бул тарых илимдеринин доктору профессор Аттокурупта дагы ушундай чийкиликтер көп экен да. Анан Меңдуулатта, мисалы Меңдуулаттан 20-дан ашык урук тарайт. Берде бир 10 чакты 5-6 эле киргизип койгонда, жартысы жок. Анан мейли дедик. Анан бу Эсенкул Төрөканов деген аксакал бар эле. Мен атайы барып, Буран айылына барып жолуккам. Ошондо 90-дан ашып калган экен, 2003-жылдары. Анан а кишинин Сол канат Кыргыз деген китебин дагы алып аябай барактадык. А кишиде дагы ушундай көптөгөн кемчиликтер көп экен да. Эми ал кичине окшоштуруптур, себеби бул киши өзү кийин баягы 90-жылдары эл аралап, эгемендүүлүк алгандан кийин бүт Кыргызстанды кыдырып чыгыптыр. Бир аз окшошот, баары бир кемчиликтер аябай эле толтур экен. Анан ошол мен Сабыр Аттокуруп агайга айттым: сиз бизди кушчунун насилдери Санжыраны аябай жакшы билишпейт деп атасыз. Мен сиз менен ушу Санжыра сүрүшөйүн деп келдим дедим. Десем, анан эми баягы улгайыңкы иш экен, өтө катуу кетишкен жокпуз. Анда сен өзүң уруңду өзүң жазып кел деди. Анан мен да текшерейин сени деди. Анан аңча биз антип жазып кийин чыгардык. А киши раматыл кайтыш болуп кетти. Бирок баары кандай болгон күндө дагы ошол Кыргыз Санжырасына баягы союз тарагандан кийин мындай китептерди чыгарган Сапарбек Закиров, Аттокуруп, бул Төрөкановдорго баары таазим этишибиз керек. Рахмат айтыш керек. Ал эми кемчиликтер улам бул Санжыра деген так илим эмес да. Улам толуктала берет, улам көбөйө берет. Ошонун негизинде анан мен жер кыдыра баштадым. Кыргызстанды бүт кыдырып чыгып, кытайлык кыргыздарга бардым. 2011-жылы ошол Кара Жүүл, Улуу Чат, Акчи райондорун оодандап коет. Бүт кыдырып ошол жердеги кушчуларды аякта аралаш эле айта берет экен, кушчу деп. Бүт кыдырып жазып, тактап келдим. Бирок баягы убакыт аз болуп, анан ошол жерде Чыныбай деген жигит бар экен, тарыхчы. Анан ага дайындап, ал кийин дагы толуктап 2016-жылы келип анан кийин тапшырып кетти. Ошо менен ошол Кызыл Суудагы кыргыздардын кушчулардын Санжырасы такталып калды. Бирок наркы Иле Казак автономия областы жакка бара албай калдык.
аякта дагы ошол жакта көп уруулаштар калып калды. Андан тышкары эми биякта өзүбүздөгү Казакстандын баарын эле кыдырдык. Ооба, Казакстан жөнүндө Жамбыл областын, Караганда, Акмола, Көкчөтөдү баарын эле кыдырдык. Мына Караганда дагы көп уруулар бар экен. Жамбылго эми бизге жакын, бул Мерке районунда, Кулан районунда алар толук жазылды. Анан Өзбекстан боюнча дагы мына акыркы жылдары эле ачылды, 2-3 жыл чегара. Ага чейин бара албай калдык, бирок мындай байланыш болуп атты. Ошол жактан келген этникалык кыргыздар аркылуу Өзбекстанда, Анжандагы, Жизактагы, Намангандык кушчу кыргыздардын баары толук кирди, Кудай буйрса. Андан бөлөк мен ушундай кызыкканым мынагу Башкирияда. Бул башкырлар санжырага аябай катуу чоң маани берет экен. Мынагу Башкириянын биринчи президенти Рахимов өзү демөөрчү болуп, Улуттук академиясы менен өздөрүнүн моундай санжыралар чыгарып, 18-чи тому история башкирских родов кушчу деп мага салып жиберишти. Берсеңиз. Ушул жерде бүткүл ошол Башкириядагы кушчу жашаган райондордун картасы менен мынакей көрсөңүздөр. Кушчу деп турат. Президенти жөнөтүп атат бул. Ошол жакта чыккан биринчи президент. Эми бу жерде ошол 1700-жылдардан берки болос деп коет, болустуктар боюнча кайсы айылда кушчулар бар. Ар бир волос боюнча бөлүп мындай схема кылганда аттарына, жөнүнө чейин, жаштарына чейин баягы эл каттоо жүргүзгөндөй кылып, булар уруулар аркылуу аныкташкан экен да. Эми ал жерде көбүнчө бул 2013-жылдан баштап алар бул башкыр туугандар ДНКларга көп көңүл бурушкан да. Ошо Россиядан, Москвадан атай чакырышып, лабораториялар, окуштуулар менен иштешип, ДНКларын аныкташтыр. Ар бир уруудукун. Мисалы, ошо кушчулардыкы R1A M-198 болуп чыгыптыр да. Анан ошол Мечетилинский, Белагатай деген райондор бар экен. Ошол жерде кушчулар жашаган райондордун баарын картасы менен көрсөтүшүп атат булар. Анан Свердлов областы менен Челябинск областын чектешкен жеринде, Уфа дарыясынын боюнда, Ай деген дарыянын боюнда ошо кушчу айылдардын баарын бул китепке баарын сонун кылып жазып беришиптир да. Такташкан. Анан такташып, анан ошо булардын тарыхын, санжырасын карап отуруп, ошол жанагы Шейбани хандар болгон, Абулхайыр Шейбани хандардын убагында кушчулар аталык болгон экен. Бир 10 чакты ошол кушчулардын Дөөлөт кожо, Тули ажы, Күңгүр би, Хаким шейк, Акча урус деген ушу аталыктар, бахадурлардын баардыгы ушул ордодо Шейбанын ордосунда чоң ролду ойношкон экен да. Ал түгүл буларды минтип жазат башкырлар. Ошол Шейбани хан, Абулхайыр хандар кушчулардын колунда чоңоюшуп, катаал тарбияда тарбия алышкан деп жазыштыр. Мынагы китептин 26-чы бетинде булар баягы энди орусча бергенде мен кыргызча которуп жаздым. Шейбани хандар дейт, анын ичинен Абулхайыр хан дейт. Ошол Мухаммед Шейбани хан кушчулардын арасында жашап дейт, катаал тарбия көрүп өсүшкөн дейт. Демек буларды кукелтеш деп коет, баягы аялдарына аталык болгондон кийин аялдарына ошол хандын балдарын эмчектеш кылышкан да. Эмчектеш кылышып, анан аталык болушкан экен да. Демек бул тарыхта жана Шейбани хан, Абулхайыр хандын баардыгы ушул кушчулар тарбиялап өстүргөн деп мына башкырлар өздөрү жазып атат. Андан бөлөк дагы баягы кыдыруубузду уланта бердик. Мен Азербайжанга бардым. Азербайжанда мурун эле билчү элем, ушу мен Казак районунда бир эле кушчу деген айыл бар экен деп жүргөм да. Кушчу атындагы этноним кушчу. Анан ушу Бакуга барып, андан ары дагы бир жол жүрүп, Тоо кушчу деген айылга бардык. Чөл кушчу деген айылга бардык. Кыскасы Азербайжанда 10 айыл бар экен кушчу этнонимде.
айылдын аты кушчу да. Айрым кушчу, Дандар кушчу, Старый кушчу, Армавир кушчу, Дели кушчу деп коет экен. Анан мен таң калдым, ошо Тогушчу айылына барып, Мехман деген тарыхчы жигит бар экен. Экөөбүз аябай сүйлөштүк. Анан бул силер каякта не деген бул этноним, не кушчу деген айылдын аты не деген ошо суроо ошо не деген суроо болду да. Десек алар билишет экен. Биз Өзбекстанда, Кыргызстанда кушчу деген ушундай уруу бар экенин билебиз дейт. Биз ушу Кушан мамлекетинен тарасак керек дейт да. Ушу баягы Кушан мамлекети биздин эранын башталышында 200 жыл туруп анан империя чачыраганда булар кеткен экен да. Чачырап кеткен экен да. Анан Кушан дегенде талаш болуп атпайбы? Кушан империясы Бартолд жазып атат. Бул иранча, фарсча ан деген суффикс чи деген сөз. Демек бул кушчу кыргыздардын уруусунун атынан. Анан фарсча Кушан болуп калган деп. Анан Кушан империясынан тараптырбыз десе, берки чөл кушчу айылына бардык, Каспийдин боюна. Эрдегилер айтат, жок, биз тиги Чыңгыз хандын убагында кыпчактар менен келгенбиз Кавказга деп. Анан эми бул дагы тактай беребиз. Андан да кысык Азербайжан эми бу жерде. Дечи, мына Иранда областы Шахристан деп коет да. Урмия деген Шахристанда, Урмия деген райондо кушчу деген айыл бар экен. Анан мен бу жердеги ирандык балдардан сураштырып такташтык. Булар өздөрү фарс тили менен болгону менен ошол кушчу деген айылда түркиясышный дейт да, түрк тилдүүлөр жашайт дейт. Демек, булар Азербайжандарбы, же түбү кыргыз Азербайжандарбы, ушу мен кол жетпей атат, жетпей атат дегендей мында тактай турган жерлер бар. Анан бул түрк туугандар менен да сүйлөшүп мурун эле билчелик. Түркияда Элязык деген область бар, ошондо Кебан деген район бар. Кебанда дагы кушчу деген айыл бар да, бир кушчу деген айыл. Мен такташтырып барал аяка жетпесем дагы сураштырсак, бул түркмендер жашайт экен аякта. Эмне үчүн кыргыздар эмес, эмне үчүн түркмендер биздин уруудун атын алып жүрөт? Кыскасы, бул кушчу деген этнонимди дүйнөнүн бардык жеринде барбы деп калдым. Эми Крымдаганы болсо баарыңыздар угуп атасыздар. 1944-жылы, анан 45-жылы, анан 48-жылы РСФСРдын указы менен бүт кыргыз айылдарын баарын жок кылышканда, орусча которуп салышкан. 28 майда 1948-жылы акыркы указ менен кушчу айылын Охотниково деп койгон, Карачоро, Маңгыт, Найман, Саруу, ушундай кыргыз эле Асанбай, Акмат, Асан, Алтыгүл, Чолпон, Айгүл деген айылдар бар экен да. Ошол кыргыз айылдарынын баардыгын указ менен жок кылып, анан бул жакында эле ошол Охотниково айылын кайра кушчу кылып өзгөртүп атат да энди. Эми ошол жердеги Крымда эмне үчүн кыргыз айылдар, кыргыз уруунун атындагы айылдар. Коңрат деген айыл бар экен, Карачоро деген бар экен. Анан эмне үчүн мындай болуп калды? Мына ушул изилдей турган иштер айтып отурса көп аябай. Бул кушчу этноним эмес, жалаң ошол бөлөк уруу, биздин кыргыз урууларынын аттары бүт дүйнөдө бар окшойт деп ойлоп калдым да. Жакшы. Сиз ошол кыдырып, иликтеп жүргөндө, ушу биз кыргызбыз, түбүбүз кушчу деп айттыбы? Жок, алар ошол түбүбүз кыргыз деп айта алган жок, себеби бул Тогуш деген Азербайжандагы айылда таттар деп коет. Таттар бул ирандыктар, Иранда бир аз элдер да, бир 15 000 эле болот дүйнө жүзүндө. Ошо тат тилинде сүйлөшүп жүрдү. Мен жанымда Азербайжан, кыргызстандык балдар коштоп барды эле, Беловскийден. Анан таң калып калышты, булар бөлөк тилде сүйлөп кетишти, татча сүйлөп кетиштирип. Анан ошол булар эмне үчүн мындай себеби ошол Кушан мамлекетинде көбүнчө Иран аралашкан, Согдилер ушундай аралашкан империя болгон да. Ошондо барганда аралашып кеткенби, эмне үчүн аттарын алып жүрүшкен?
тоого барып жашашып, тоо айылына кушчу айыл деп, тоо кушчу деп атап алышканда, бирок билишет экен. Биз түз Орто Азиядан болуш керек деп моюндарына алыштыр, бирок энди Азербайжан болуп калыштыр. Ооба. Баягы туура айтасыз, 47-48 жылы булар көп жүргөн алмаштырып салды. Баарын алмаштырып салды. Каттаганда да ошол Азербайжан, түрк деп каттап салганда. Бул жерде бир эме бар. Мен бир суроо берейин дедим, өзүм тактай электим, баары сизге суроо берүүгө туура келип атат. Ошондой эле өзүм деле айтып коеюн деп атам. Бул Алтайда турганда, анан калп айтпасам Бекназар деген башчысы айтып атат: "Ай кушчулар, силер чырылдаган тынчы жок кишилер экенсиңер" дейт да. Бул калып калды. Анда айтып атат: "Чырылдасак, бырылдасак, анда биз таласка кое бербейсиңби? Биз кете берели" деген жери бар да. Эми ошол кезекте талас жөнүндө, кушчу жөнүндө сөз болуп атат да. Кушчулар, силер чырылдаган бир мындай тентек экенсиңер деп айткан жери бар да. Эми Санжарда калып калганда, ушул ойлогондо бул 1400-жылы пайда болгон кушчу эмес. Бул түбү ар жакта биз жанагы эле 3-чү саясат боюнча эле Санжара Кыргызды бириктиргенде 3-чү Санжара ушул Адигине Тагай Долоонун тушунда болгон деп айтылат да. Ошентип эле баарын бириктирип салган. Ар жагына биз жете элекпиз. Бул кушчунун, жана биз 16 ата деп атсак, бир атадан чыккандар 16 атабыз. Силерде ошо бир атадан чыгасың, эми үчүн 23-24 ата болуп кетип атасың. Бир атаңа да албайбыз дейт. Өзүбүздүн атабыз деп атпайбы. Демек, бул жөн эле баягы күч менен кошулган кушчу чындыгында эле ошол эле ал ар жакта калган кишилер да. Эми мен сизге жакындаталы эми. Мына урматтуу замандаштар, бул жерде карасаңар, мында даанараак көрүнөт го. Кушчу, анан куччу Санжарасы деп турат да. Ушуга бир токтосоңуз, эмне үчүн кушчу анан куччу Санжарасы болуп калды? Талаштуу маселеде бул жөнүндө Сапарбек Закировдун Кыргыз Санжарасына минтип жазып атпайбы? Мен убагында дейт. Абдыкалык Чоробаевден да сурадым, Санжара билген окумуштуулардан да сурадым. Эмне үчүн куччу же кушчу десем, бирөө да жооп бере албай койду дейт. Эми экөө эки маанини, башка маанини туюнтканы менен бир эле уруу. Баягы кут түшкөн кушчу деп коет, кушчу келди, кут келди деп койгон. Бирөөлөр айтат, ошол баягы мурун кутка сыйынып, кийин анан кийин ал атын унутулуп кушчу болуп калган дейт. Бирок башкырлар жазып атат, бул куш деген бул чоң эр жүрөктүүлүктүн, баатырлыктын символу дейт да. Себеби бекеринен жанагы Батышалык Россияда дагы, азыркы Россияда дагы кушчуну гербке келтирип атпайбы? Бизде деле Кыргызстанда ак шуңкар турбайбы? Гербибизде турабы? Бул ошол өздөрүнүн кандай десем, тотем сыяктуу болуп калганда, анан экөө бир эле уруу. Эми ушуну дагы баягы диалектика боюнча ар кайсы регионда ар кандай айтылып калган. Бирок окумуштуулардын жазганы боюнча көп окумуштуулар кушчу деп жазган да. Мисалы казактар кутчу десең билбейт экен. Кушчуну билебиз, кутчуну билбейбиз дейт экен. Өзбектерде болсо кутчу деп да айтылат, кушчу деп да айтылат. А Кытайда аралаштырып эле айтыла берет, кытайлык кыргыздарда. Бир айылда барсаң кушчу дейт, бир айылына барсаң кутчу дейт. Же болбосо ошол эле айылда эле аралаштырып сүйлөй берет да. Анан бу азербайжандыктар, Азербайжандын окумуштуулары менен Илимдер академиясында сүйлөшүп калдым. Алар мен дагы суроо бердим да, кутчу деген да урууду билесиңерби десем, алар таң калып калышты. Биз кушчуну билебиз, кушчуну билбейбиз дешип. Анан дүйнөлүк окумуштуулар баардыгы кушчу деп жазганда, бирок кутчу деп деле айтыла берет. Себеби ошон үчүн бул Абрамсондук боюнча алдык да, ал дагы кушчу скобкага кутчуну койгонда кашага кутчу деп экөө тең айтылат деп туруп. Эгерде биз кушчу эчтеке каша койбой туруп экөөнү жасаганда эки уруу болуп кала турган. Туурабы? Кушчу кутчу болуп. Ортосуна тере коюп коелук дейли. Анда кушчунун баласы кутчу болуп калат. Тырмакча койсок жер суунун аты болуп калат. Биз ошон үчүн ойлонуп отуруп ушундай келдик. Эми муну да түшүнмөгөндөр ар кандай баягы ой жорушуп атат. Эми мезгилдин өтүшү менен илимге таянып мындай сүйлөсө жакшы болмок деп ойлойм да аларды. Эми бул жерден сиз кут кирген деп атпайсызбы? Буган мен ойлойм, бул кушчуга кутчунун мындай эмеси жок. Бул илгери Самаркандтан табылганда жанагы 30 метр
Будда табызды, Будда дейміз да. Самарада. Самарада табылған да. Ошоға ел барып сыйынып тұрған. Құт келді деп сыйынып тұрғанда бардығы бар алған емес. Барып оның аяғында сұрабады кімден. Ұлықсат, ушул ташты біз кичинекей чегіп өзімізге алып кетсек, үйден сыйынсақ болобу депчи. Ана айтпай, алгыла. Бар ел албасыңар, чегіп кеткен. Жана үйгө құт кирди деген. Құт кирди деген ошондан калганда, құт кирди деген ошол. Негизи кушчу жөнүндө ол бардыкча деле кушчу деп айтат. Менге де кутчу десе мен айтам, кимден тарайсың? Десем айтат, кара кужурдан. Кара кужур кушчу да. Мына сиз сабатарсыз. Ооба, сабатар ооба. Сабатардын Тагай Тилеш деп бир турган, сиз кимден кетип атасыз? Биз Тагачтан. Мына түштүктөгү, мисалы үчүн, жигит чаткалык келип, сүрүштүрүп келгенде мына сиз Тагаш Тилеш бир турган сабатар. Талас. Ооба. Биз Тагашпыз. Нокенде чаликелер, кагастырлар. Ооба. Бизде кушчунун ичинде сакалды кагастырлар бар да, шараноттор бар. А Нокенде кутчудан тарашып ататырлар. Демек экөө бир эле уруу. Ушундагы бөлүп жарып. Ооба. Тыңдап келгенде мына бизде жана атасы сурап атпайбы? Ой, бир элесиңер. Силер да үстүн билбей атпайсыңар. Биякта билинбей калып эле топ болуп кетип калып атышпайбы? Баланча топ, тиги топ деп, анткени уже үзүлүп калды да. Анан могинтип мына сиз барып иликтеп, жиликтеп келип кошуп атпайсыз. Мына мен сизге айтайын. Бул көлдөгү кара кучкач менен чама. Биз таластык экенибизди билебиз, кимге кошганды билбейбиз деп эле айласы кетип жүрчү балдардынчы, кызыккандар. Эми сиз айтсаңыз, мына сиз кыдырып жүрүп коштуңуз го. Кимге коштуңуз? Бул Бостери менен Кашат айылындагы кутчулар. Эми аларды кутчу деп айтылат, биз деле кутчу деп айта берели. Бирок мен бул ошу Бостериликтерге аябай, ошолордун санжирасына аябай кызыктым да. Улар ушунча 400 түтүндөн ашып калды. Ушунча түтүн үчүн санжирасын билишпейт деп. Анан иликтеп отуруп булар аксакалдарына баягы силер таанып болушуңуз керек. Үсөнгас аксакалга бардым. Баары эле Каймазардан башканы билбейт да. Кушчунун ичинде Каймазарбыз дейт. Каймазардын ичинде кайсы урук? Каймазар деле айтса эле ошого түшүп атпайбы? Каймазардын ичинде кайсылар? Ошого келгенде такалып калышат экен да. Анан нары Кашат деген айылда Темировкада Ернисти тааныйсыз да. Ернис айтып калды, Абрамсонду карасаңыз биздики бөлөкчө айтылат экен деп. Билем дедим. Бул Абрамсонда жазып атпайбы? Көлдүн түндүк жагында саяктардын ичинде майтык каймазарлар бар деп. Демек, Каймазардын улуу баласы Майтык бий болгон да. Майтыктан экен деп биз болжолдодук да. Анан жакында дагы ошол 80-жылдары ошол жакта Байбосунов Белек деген аксакал атайы келиптир, туугандарын табам деп сүрүштүрүп отуруп Талас районунун Акчар деген айылына келет. Анан Акчар айылында жалаң майтыктар жашайт, анан сулпияндар жашайт да. Сакаллылар бар, бираз шараноттор бар. Анан алар ошондо 80-жыл келип тактап кетиштир майтык экенин. Тактаптырбы? Тактаптыр. Муну мага Жеңиш Байке Качкеев деген отставкадагы полковник өзү ошондо катышып Акчарга чейин 80-жыл ошол Белек аксакалды коштоп барган экен да. Анан булар эми майтык болуп чыкты. Өткөн 2-чи томунда булар адашып аксак бүрү деп айтышкан да мага. Токтогучуктун бе? Токтогучуктун. Каймазардын аксак бүрүсүнөн тарайт экенбиз. Ал туура эмес болуп чыкты. Мына ушинтип тактала берет экен да бул. Туура айтасыз. Мен Токтогучукту дагы сүрүштүрүп көрсөм, Токтогучукка да чак келет экен да буларчы. Анткени Эрнис дагы кубанып жүргөн, кошту Кушубек Байке деп кубанып жүргөн да. Эми жана майтык деп атпайсызбы? Билесиз го, майтыктын Шүкүрүнүн Беки деген баласы бар. Сизде. Ошо Бекинин экиси баласы бар. Алы Абдикерим. Мына ушулар Таарынчтан көлгөдө барышкан да. Көлгө барып бир топ жылдан кийин кайра көчөбүз. Кой элибизге жетебиз деп бараткандан анан жолго барып токтогон баласы төрөлгөндө Босого деп койгон. Босого. Таластын Босогосуна келип жанагы Кыязбек андан кийин төлөгөн балдарда. Мен ойлойм бул майтыктын тукумунда негизи келгенде. Майтыкта. Шүкүрдүн балдары майтык деп айтабыз да. Бул Шүкүрдү билесиздер да. Бул 1759-жылдары калмактар кеткенден кийин Бейжиңге элчиликке кошулуп барган да. 58 го дейм. 58-59. Эми ошол 1 жыл нары бери такталбай жүрөт.
ошондо Шүкүр кошулган кушчулардын атынан. Шүкүр ошол Бейжиңге чейин барып, элчиликке барып келгенде. Бу негизи атаңыздын экен, чоң атаңыз. Бу Майтык баягы аялын кетирип жибербеди беле? Билесиз го? Ошо кетирип жибергенде кийин айтпады, оянда бала төрөлүп туруп байды. Ошол Шүкүр. Мен билем. Шүкүр тың чыккан үчүн Шүкүр барды Кытайга, элчиликке. Шүкүр тың чыкпады. Шүкүр жанагы Андакул, Көбөк деген балдары бар. Көбөк жөнүндө эмне айтасыз? Бул Көбөк дагы ошол Майтыктын бир урпагы да. Бул жанагы Талыңгыс жана Көбөктүн айтышы деп атпайбы? Бул биздин Жайыл районунда Акбашат деген айыл бар. Мына ушул жерде Майтыктын көбөктөрү жашайт. Бүгүнкү күндө бир 50 түтүнгө барып калды. Акбашатта булар ошол баягы мен Бүргө Батыр жөнүндө китеп жазып, изилдеп жүргөндө ушул туусун казактар алып кетти дейт. Бир чүйдө дейт, мен иликтеп жүрүп, Казакстандын баарын кыдырып таппай койдум да. Анан кийин ушул Кара Балтага келгенде бирөө айтып калды, бул Акбашатта кушчуларда деп. Анан барып отуруп, иликтеп отуруп, анан көрсө өзүнүн туугандары экен, Майтыктар экен да, Каймазар Майтык экен. Көбөктөн тарашкандар да. Анан мен ушундай туу иштеп жүрөт элем дедим да. Десем, биринчи айткылары келген жок. Көрсө баягы Бүргө кайтыш болуп, Калча Батырдын убагында эми тууган ичинде баягы арасташып кетип, алыска кетебиз эми. Болбой калды решип, анан кийин медер тутуп жүрөлү деп Бүргө Батырдын туусунун койнуна ката чыккан экен да. Анан ошончо жылдан бери 200 жыл катып жүрүшкен экен. Ошо боюнча баягы бир жылда бир жашырышып, күнгө жайымыш болушуп, Куран окутуп бекитип жүргөн экен. Анан ошон 90-жылдардын аягында таптык. Анан кийин Бүргө Батыр фондусу түзүлгөндө ошол тууду кайра өткөзүп алдык. Азыр менде турат. Бул Майтык да өзү белгилүү киши болгон. Эл арасында баягы топко кошулуп сүйлөгөн киши, баягы кадырбартуу киши болгон. Анын урпактары да тың чыкты. Ошол Бекинин алы деген небереси бар эмеспи? Алын калп айтпасам, Кудайберди Кызылбаш. Кызылбаш Кудайберген. Болуш болгон да. Болуш болгон. Бул белгилүү киши да. Кызылбаш Кудайберди алынын баласы. Калп айтпасам, мына жанагы эми айтпайын тентип деп. Баягы кайра жок, баягы кыдырып жүргөн барып анан кайра ошо эл болуп, баягы дагы балдардан даңктуу кишилер чыккан. Анан Кызылбаш Кудайберди деген аты көп чыгат негизи. Эми буларды 29-жылы жана Карабаш Кудайбергенди, Кызылбаш Кудайбергендерди кулакка тартып атпайбы, Оренбургка айдашып. Анан ошол Оренбургка кетип атканда бир эми негизи ошол убактагы мыйзам боюнча ошол кулактын өзү гана, байдын өзү гана кетиш керек экен да, үй бүлөсү менен. Биздикилер НКВДлар тууган уруктарын эч кимсин калтырбай эле чогуу эле арабага салып айдай беришкен да. Анан ошондо Кудайберген Кызылбаш айтат экен, мыногу бир баласын Өбөркүл деген бул кыйналып калат го, жагы төрөдү баласын чүйгө төркүнөрүнө качырыла деп. Анан ат менен чөңөрдү ашырып, анан бияка одуруп, анан бул биздин Бөксө жол айылына келип, Жайыл районунда. Анан ошол жерде жүрө берип, анын баласы жүрө берип, анан баягы Кулактын баласы, Болуштун баласы деп айттырбайт да ал убакта. Ошо менен жашырып жүрө берип, анан кийин эле мындан 10 жыл мурун анан кийин чыкпадыбы. Көрсө, ошол Кызылбаш Кудайбергендин түстөнсүз чөбөрөсү экен да. Көп качырды ушинтипчи. Надырбек деген башкаларга жаздыра коюп, ат кошчуга жаздыра коюп, тукумун алып калган. Биякта тарыхта абдан көп ушундайларчы. Анан Үмөталы деген атты билет экен, анан Кудайберген дегенди угуп тур, Кушчекенин билет экен. Анан кийин бул Солто Санжирас чыккандан кийин барат да, Солто болуп жүрө берген да тайкелердин колунда. Анан ал жок. Анан мен эмне керексиң? Сен кушчусуң, сен жээнсиң. Анан кийин ошондон издей баштап, анан мага келип таласка барып, анан сүрүштүрүп отуруп, анан таап бергенбиз. Мындай табылгандар, тууган тапкандар көп. Мисалы дагы бирдемени айта кетсек, Улуу Ата Мекен согуштун убагында муну Алабукадан Кочкоргал деген жигит согушка барып, анан уласыпчылардын армиясы менен туткунга түшүп калган да.
Анан туткунга түшүп, анан кантип бошонуп келгени белгисиз. Согуш бүткөндөн кийин 45-жылдары айылына келип, анан айылына келип түшсө, бір күнү сот болуп атыптыр дейт, райондун моргорунда. Анан эмне болду деп билсе, ушу туткунга түшкөндөрдү Сибирге 25 жыл айдап атыптыр. Анан ошондо ата-энеси өлүп калыптыр. Бир 2 жаш, 13 жашар, 16 жашар, 2 ниселе экен да. Анан коен, мени айдап жиберсе, бул инилерим не болот деп, анан 2 нисин алып алып, айыл аксакалына айтып, мен кеттим деп, анан белгисиз тарапка кеткен да. Ошону 75 жылдан кийин сүрүштүрүп отуруп, ошо Алабокалык Кушчекен Кемерово областына барып, аяктан бүгүнкү күндө бір 40 түтүн болуп калыптыр. Жарысы Алматада, Татарстанда жашайт экен. Азыр туугандарын таап, сүйүнүшүп атат. Эми мына карантин болуп калып 2 жылдан бери катташа албай атат. Эми биринчи жолу катташышат. Кече жакын эле мына Таласта Саватар туугандардан 1905-жылы бир орус солдатты өлтүрүп коюп, Дыйканбай деген, анан кийин качышыптыр. Анан качканда баласын алып, аялы качат экен. Ташкент жакка барып, Черчик жакка барып туруп калып, анан Куш экенин билет, кыргыз экенин билет, ошентип Ташкент областында азыркы Бостандык деген район бар, ошол жерде жашап калышкан да. Ошол жерде кыргыздар бар экен, ошо кыргыздарга башпаанек болуп барган экен. Анан мындан 2 ай мурун ошол Таластагы ушу Санжыра сүрүштүрүп отуруп, ошо Дыйканбай деген кеткенин билишет экен булар. Бияктагы туугандары, Таластагы туугандары келишип, ошол жактагы Ташкенттен келген, бул биздин Москва районунда баягы жарандыкты алып, этникалык кыргыздар келген да. 10 жыл болуптур келген. Анан жүрө беришкен да, силер Беловодскийге барып мен жолуктум, Барпек деген. Силер билесиңер тууганыңарды? Ой, Таластан экен, билбейбиз. Анан сүрүштүрүп отуруп, таап берип, мына жакында жолугушту, баардыгы үй бүлөлөр бири-бири менен. Ошондо 100 жылдан кийин жолугушуп атат да. Мындай окуялар көп эле болду. Мына Токмоктон эле Кочкорго качкан экен 1916-жылы. Ошол жакта жүрө берип, анан Токмокко көчүп келип, алар дагы жанагы Каймасар Жамангыздын урпактары экен. Мына былтыр Жамангызданбы? Жаңы катташып, эми тууган табышып атат. Эми бул Санжыра деген тууганды кайра таптырат экен да. Эми жакшы. Эми биз ылыйраак түшөлү. Ана баштап койдуңуз. Максат эмне эле биздики? Бул максат Кушчунун баягы ар кайсы жашап өзүн жоготуп коюшкан, Санжырасын жакшы билбей калганда. Мына биз Кушчунун ичинен баягы чоңураак урук деп кайсын айтабыз? Кушчунун ичинен Жоош Меңдуулат 2-ге бөлүнүп атпайбы? Жоош менен Жооштон. Жооштон Саватар, анан кийин Кагазды. Ооба. Себеби мына Караганды областында көп кагазлар чыкты. Кагазды бар, туура айтасыз. Түп районда Ысык-Көлдө бар экен кагазлар. Бул Чүйдө, бул Кантта бар, Сокулукта бар, Жайылда бар, Таласта көп. Сиз ушуну айтып койсоңуз. Окенде бар. Ооба. Кагазды деген бул өз аты эмес. Айдар. Айдар. Бул эмне үчүн кагазда болуп калды? Бул эми ар кандай айтылат Санжырада. Ошо Ереше хандын убагында, Рашид хандын убагында ошол бул окумал киши экен, Бухарадан окуган экен, кат сабаты жоюлган экен. Ошол Рашид хандын катчысы болгон экен, кагаз жазып. Анан ошондон бул кагаз дайым эле кагаз көтөрүп берет деп кагазды деп Айдар аты өчүп калган. Айдар аты өчүп калган. Кагаз дейт. Ушул көлдө да бар. Көлдө да бар. Анан силерде Саватар уругу көбүрөөкпү деп ойлойм да. Мына буга бир мисал. Ахмат ажы. Ооба, угаттым. Мына биз баягы мурун иликтеп, баягы изилдеп жүргөндө ошо сиз билесиз го. Кушчу Санжырасы так эмес болгон үчүн бизге көп суранды да ушуну түздөп берсеңер деп. Сиз чоң иш кылдыңыз. Бир кезекте Саватардын Тагаш Тилеш деген баласы жөнүндө сөз болчу эмес. Бир кезекте жок, Тагаш Тилеш деген баласы бар дейт. Сиз кимден болосуз Саватардын? Биз Тагаш болобуз. Мына Тагаш. Демек Тагаш Тилеш бар экен да. Тагаштын кимисинен болосуз? Түлөгүл деген. Түлөгүлдүн кимисинен? Түлөгүлдүн текеден. Төөгөмдөттөн. Ооба. Мына Төөгөмдөттүн адына курмушу Түлөгүл деп атпайсызбы? Тагаштын тукуму экен да. Мына сиз изилдеп жүрүп
мына таап кошуп атпайсыз. Төгөмдөт болуп эле жүрө беришиптир да. Биз төгөмдөт деле жүрө берген экенбиз, бирок билбеген экенбиз. Бирок жаш кезибизде биздин ата-энелерибиз айтат эле, ана жет атаң айтып бергин деп. Анан ошонун урматы үчүн бизде ошо жет атаңды билбесең маңкут болот деген ошо турбайбы? Ошо айтып коюп жүрүп, ошо чаткалда дагы ошо төгөмдөт кuşçулардын тарыхын санжыразы менен өтөр эч ким билбейт экен. Анан ошону аныктап жүрүп, анан кийин бул кишилер ошо кuşçулардын кана санжырасын алып келгенден биринчи басылышта биз жок экенбиз. Ана биз кuşçубуздук, эмне себептен түшпөй калдык деп анан кийин айтып, анан экинчи басылышына карасак дагы да болбой калды. Анан эмне үчүнчүсүндө биз кирдик төгөмдөт кuşçулар. Жок, экинчисинде эле барсыңар. Чала болуп калганда улантылган эмес да. Улантылган эмес. Мен билишимче. Ооба, ошолордун баардыгын тактап, биз эми Турду Эшимбет, Назаркул, Телөш, Текеш деп, анан Текештен Түлөгүл, анан Тагаш болуп калдык. Анан кийин эмне себептен биз Аксыга, Алабыкка чаткалды болуп калды. Өзү түбү таластык болсок деп. Анан ошол бир убакта ошо талас чаткал, анан Аксы бүт чаткалдын малы, таластын малын баардыгын Андижанга айдаганда чоң базар болгон. Базарга кетет. Анан ошондо биз жолдо кыйналып, бел ашып кыйналып калбайлы, биздин бир балабыз ошол Аксы тарапта болуш керек деп, анан кийин Түлөгүлдү жөнөткөн экен. Анан Түлөгүл өзү мерген болуп, анан кийин ошо мерген болуп туруп ошо Эчкиле деген топ бар. Эчкилиден анан бир чоң теке атып келет экен. Келсе аялы төрөп койгон экен, анан ошонун атын ким коёл десе, өзүң атып келген текедей болсун деп анан теке коюп койгон экен. Анан теке дагы ошо бир топ жыл анан элди багып, мергенчи болуп жүрүп, анан бир күн тоого ууга чыгып, анан кийин ал убакта ошо кийиктерди артып келе турган ок болуп экен. Караса анан тоодо туруп кыйкырат экен, улоо жөнөткүлө, уна жөнөткүлө деп. Анан караса эч нерсе жок. Анан келин айтат экен, төөдөн башка эч нерсе жок. Ошо төөлөрдө көп экен, ошо төөнү комдотуп жөнөтөт. Анан келини төөнү комдоп апарып, анан баягы кийиктерди алып келип, анан кийин жүктөп келишкен. Анан ошондон кийин ошол жерде жеңелери ошону тергеп, баягы келинине төө комдоткондон, анан биз төө комдотуп өзү сабатар экенбиз. Кийинки урууларыбыз, уругубуз ушундай болуп калбады. Төө комдот, биз төө комдотуп эле жүрө берчүгөн. Көрсөк, биздин түйүбүз барып Тагаш болуп таластан чыгып атабыз. Анан бул кишиге дагы ыраазычылык айтышыбыз керек. Ошо санжыранын аркасы менен биз баягы Аксы, Талас, Чаткал, ошол жактагы туугандарыбыздын баардыгын таап, биздин түйүбүз Чат базар, Таластан экенибизди билип, азыр абдан сүйүнөбүз. Ошого рахмат айтабыз бул кишиге. Биздин тууганчылыгыбызды жакындатып аткан үчүн. Ооба. Биз эми дагы улайлы кушсаңыз, мындай да, биз жана кушчу деп атпайбызбы? Илгери митип койчу эле силерди. Каратан иш, карала кардык деп. Карала кардык экөөнү чогуу коюп койчу. Ооба. Анан мына сиз иликтеп келип, мына азыр баягы кушчунун санжырасын баягы аталыктарды ордуна койдуңуз. Эми ушуну канчалык деңгээлде кушчулар кабыл алып атат? Бу карала кардык деп илгерки аксакалдар айтчу экен. Көп эле карала кардыктан тарайбыз, жооштон карала кардык деп. Бирок мынакей бул Абрамсондун санжырасында жана үч куртка деп атпайсызбы? Касым Сейит, Төрө Сейит, Тыным Сейит. Анан муну үч куртка деп да айтышат экен. Бирок Касым Сейиттен карала, караладан чылпак кушчу. Көрдүңүзбү? Тыным Сейиттен кардык, кардыктан болот, болоттон анан үч куртка болуп кетет да. Бул үч куртка менен карала кардыкты көп жерде аралаштырып жүргөн экен. Ошону айтып атпаймыз. Биз ошону мынакей жанагы тарк жазган окумуштуулардан баардыгынан сүрүштүрүп отуруп, анан кийин өзүбүз мына аксакалдар менен аябай отуруп, такташып отуруп, анан мындай жыйынтыкка келдик да. Жооштон Касым Сейит, Төрө Сейит, Тыным Сейит. Тыным Сейиттен кардык, кардыктан болот, болоттон үч куртка. Анан үч курткадан анан жанагы Сабатар, Кыржы, Боочу, Жантай, Амангушчу болуп тарайт да. Карагужур. 6 Карагужур 6 болот, чылпак менен 7 болот да. Анан Жантайдан анан Каймасар болуп кетет да. Каймасардан анан Майты. Айтсаңыз, бирде жазасыңар Кайназар, бирде Каймазар, бирде Кайыпназар дейсиңер. Муну эми биздин аталарыбыз айтып койчу эле, бул Кайыпназар. Баягы жоо келгенде баягы Эсенкул Баатырдай болуп, баягы калып бешикте, анан кийин
эл сүт эмгисип аткан экен, кайыптан болду деп. Эми андай Кайып Назар аты өчүп эле бирок Каймазар болуп калган экен. Бирок эми биздин окумуштуулар эми андан кийин санжыра жазуучулар аябай көбөйүп кетпедиби? Бири-биринен көчүрүп алып эле ошол мына бул киши Сайнасар десе, тиги да Сайнасар деп жазып атат. Накайды Нокай деп атат. Көз жаманды көз жаманды не деп жазып атат? Жаман көз деп жазып салыптыр. Шараноттун атасы? Профессор ооба. Шаранот. Көз жаман Шараноттун. Аны жаман көз деп мына Кыргыз санжырасында турат да. Ушундай немелердин баарын оңдоп түстөп, анан өзгөчө Меңдуулаттан жана бу Ахмат Ажыкең айткандай Төөгомдот дегендей буларда да көп баягы аталыш менен шилекей кушчу, көк такыя, боз кушчу, кызыл кушчу, сары сыя кушчу, ушундай баягы тергеген аттар менен эле урук болуп калган да. Эми биз ошолорду мен айтып атам аксакалдарга, урук башчыларына, бул жөн эле баягы ылакабат. Силер түйүңөрдү билишиңер керек. Меңдуулаттын ичинен ким? Жол болдусуңарбы, нагдай кушсуңарбы, шалкасыңарбы, биркесиңерби, буларды же сакалдысыңарбы, же кагаздыбы, же чаликеби, көп да 20-дан ашык буларда урук. Эми ушуларды такташ керек да. Ошо менен булар нар жагын билбей калган да. Көбү билбейт, баягы лакабат менен эле жүрүп, шилекей кушчу болсо, шилекей кушчу, көк такыя кушчу, аю таман кушчу деп эле жазып берип атат. Андай болбойт. Эми азырынча жазып атабыз, бирок бул такталат, түбүн тактайбыз. Ооба, окшойсаңчы, мени эмне сүйүндүрөт? Биз баягы бизге келип сурап калат да маган. Мен айтам, түп атаңды билесиңби деп. Ана ошо сурап келгенде түп атасы окшош турбайбы? Айткандай анан сүрүштүрүп келип, билгенибизди айтып атсак ушунчалык ыраазы болуп атат да. Кеде айтып атпайбы? Менин атамды таап бербейсиң дейт. Улууч экен. Сиздин атаңызды мен билбейт экенсиз. Билбейсиңби дейт. Ошого жаман болдум. Менин атасын таап беришим керек экен да. Кедечи ушундай түшүнүктөр бар да. Анан жанагы иликтегенде мен сурайм да дайым, түп атыңды энең эмне деп айтчы? Атаң эмне деп айтчы эле? Сен ошону эстечи, анан мен чыгарып көрөлү депчи. Мен биз санжыр айтканда эмес, калп айтканга болбойт, жөн эле эптелеп оштурган болбойт да. Биз ошонун баарын түзөп беришибиз керек да. Ушундай да. Эми сизге суроо. Мына биз азыр Кушчудан Каратенеш деп эле токтодук да. Ушуга баары эле макулбу? Макул. Анда Жоош, Меңдуулат эки бала экен да. Жоош, Меңдуулат эки бала болот. Жоош, Меңдуулат, туурабы? Анан Жооштон Касым Сейит, Тыным Сейит, Төрө Сейит деп кеттиңер. Тыным Сейиттен калыбанан Кардыр, Болот, үч куртка. Эми сиз айтсаңыз, мисалы үчүн Саякта Куртка деген бар. Анын 3 баласы бар. Кудайберди, Аккаба, Кыман, 3 куртка дейт. Туурабы? Сизде жок дегенде 3 сейит болуш керек эле да. Жооштун Тыным Сейит, Төрө Сейит. Мына 3 сейитти Эсенкул аксакал ошол 3 куртка деп алган экен да. Эми бул ар кандай айтылат. Эми муну бирок Абрамсон деле муну аябай иликтеген экен. Биз ошо Абрамсонго такадык да. Себеби бул киши 20-жылдан 50-жылдарга чейин далай экспедиция кылдыра. Ошол убакта билген аксакалдардын көбүнөн өзү жазып калган да. Демек 3 курткадан Саватар, Кудайберди деп атпайбызбы? Жантай, Кыржы деп жазып коет да, кээ бирде Бекетай деп коет. Ошо Кыржы, ошол эле Бекетай болсо. Ошол эле лакап аты. Карагөжөр, Амангушчу, Боочу. Анан ушулар бир тууган. Анан тиги Саватарда Кудайберди да. Саватар, Жантай, тигилердин баары уже бир тууган. Кээде биз бөлүп туруп ичине Каймазар да бир тууган кылып салабыз. Каймазар деген Жантайдын баласы болуп атпайбы? Бирок Жантай көп айтылбай Каймазардын атынан калды. Уруктун аты Каймазар болуп калды. Ошондон чаташып аткан Жантай жок болуп атпайбы мисалы үчүн. Жантайдан Каймазар. Анан Каймазардан жанагы Кенже, тиги итимдин атасы кимдер кетет да. Туурабы? Кенже бүргө. Жок, Кенжеден итимден бүргө да. Биз айтып атам тиги атасын. Эми мындай кылалы. Каймазарды биз Кайып Назар дедик, мейле-мейл эл туура түшүнсүн. Биз баягы суроого жооп берип атабыз да сизде. Так айта аласызбы? Эмне деп? Мына 3 вариант менен айтылат экен. Ошол эле Каймазар, ошол эле Кайып Назар.
деп эле айтылганы да. Мен бул окумуштуулар Сайнасар деп ошо менен көбү Сайнасар деп андай жок. Кыргыздын түп атасы Сагай десе чалкан кетет. Эми Сагай эмес, Тагай да. Сабыр Аттакуров менен талаштым. Эмнеге Сайнасар? Мен Сайнасар эмес, мен Каймазармын дедим да. Туура, ошондой болот экен. Баягы кээ бир кишилер ушинтип эле урууңар жазып атам, ата теңир беш деп коет экен, билбейт экен анын ичинде эмне жазылганынчы. Кээде мен таң калам да, ошон үчүн айтам, могу далилдеп берчи жазганыңды. Мүмкүн басмадан кетти. Мейли, эмнеси, бирок Санжыр жазган адам абдан жакшы билиш керек да, онучу. Абдан жакшы билиш. Эми биз Саватар деп атпайбызбы? Кудайберди баягы аялы бар эмеспи? Мен айтып коеюн, мындай бир эме кылган да. Олпок жасадым, мындан ок өтпөйт деп атпайбы? Кудайберди эме турбайбы? Өзү жоокериши да. Сабага тиреп койчу. Атып көтөр, атайын өтөр бекен дегенде. Баягы туруп атканда час олпоктун өтүп, ар жакта сабаны жарып кетип, кымыздын баары жерге түшүп калды. Анан кымыз ичейин деп келген кишилер эле кымыз жок. Анан карайсың, эмне болсо? Жана саба атарга бардык. Кымыздын баарын эметип атып салып. Саба атар Кудайберди аты түшүп калган да. Ошо сабадардан сиз айткан, түндүк түштүктү бириктирип аткан Тагаш, Тилеш. Көрдүңүзбү? Жанагы Тилештен биз жанагы Тилештен Чоро деп атпайбызбы? Чоро, анан Ычыке базарчы деп айтып жүрөсүңөр. Ычыке базарчыны көп эле айтат. Мына сиз азыр мында окшоштуруптуз. Ооба. Анан Ычыкеден Көпөрбайдан Тагайбай, Тагайбайдан Торпок деп атасыңар. Мына ошо Торпок жөнүндө сиз жакшы жазыпсыз. Менин биринчи угушум. Жылын сүрүштүрүп келсе, бул болжолмен 1790-1800 төлгөнгө окшойт. Анткени баягы Кенесары бизге кол салып атканда, Кенесары кимди чакырбадыбы? Супатай. Супатай, мен кыргызга жүрүш кылган турупмун. Сен бизге кошуласың. Ал айтпай Супатай, мен кыргыз деген душманым жок депчи. О, мен кыргызды душман десем, буякта бир казак мага душман турбай, кыргызды кыргандан кийин сени кырам дегенде айтпадыбы? Супатай барып айтып атпай, мен кайра кайталап коеюн. Элин чогултуп айтпай. Жаңгарач, Канай менен достук мамиледе жүрөбүз. Кантип мен ушуларга кол салам. Бирок Кенесары дагы колумду байлап койду. Эмне кылабыз дейт. Анан ушундай айтып атпай, баарын чыкпайт. Эмне кылабыз? Айлы жок макул болобуз дейт. Айлы жок макул болобуз, бирок Канай жаңгарачта досум эле жаман көрбөсүңөр бир адамды жөнөтүп айтып коеюн дейт. Туура. Ал адамдын атын өзүң эле бил. Айтып кой деп ошол Сыпатайдын баягы бир жакшылыгы, баягы айлараш кое корулушкан казактын Канайды жаңгарашта сыйлаганы болуп атпайбы? Негизи ал көп жаңгарач менен байланыштуу болгон да бул киши. Жаңгарач менен байланыштуу болгон. Торпоктун күйөө баласы болуп атпайбы? Анан ошо Торпок айтып атпайбы? Келгенде. Мен ошону ойлоп койдум, ошол жылдар экен, Торпокту сүрүштүрүш керек да. Торпок айтып атпайбы? Сен колго чапкансың, орто жүз, кичи жүз кыргызды чабат. Жеңилсе де кетет, жеңилбесе де кетет. Сен ордундура каласың да. Кыргыз менен кайра алака түзөсүң. Сен кантип кол салган атасың дегенде да Сыпатай аябай ойлонуп калган деп атпайбы? Ошо Торпоктун белгилүү кишилери жанагы Шамен, Каркыралуу, Шамен деп атпайбы? Айтканда жанагы жоого барып туусун жыга чаап, канчын Каркыралуу Шамен деп, анан Чал деп. Муну мен биринчи угушум, бул силерге чоң аброй алып келчү адамдар. Ошондой согушту токтотуп койгон адамдар экен да. Мына сиз ушуну илик деп таап атпайсызбы? Бир кыргыз менен казакты баягы эл түшүнбөй, эл баягы баалаган адамдар түшүнүп атканы. Ушунчалык согушуп жүрөбүзбү дегендейчи мына Торпоктор. Сиз деле уксаңыз көрүп билбейсизби?